Өкмөт улам эле бизге министрлерди алып келип атат, четинен камалып кетип атат. Өз арызын жазып кечип качып кеткендер да бар. Бирок өкмөттүн министрлердин камалып атышы өкмөттүн башында турган адамдардын булар менен коррупционерлер менен чогуу эмес экендигин билдирет. Ниетиңер түз, баары жакшы. Азыркы өкмөткө бара турган министрлердин баары камикадзесиңер. Силердин эки эле жолуңар бар. Таза иштейсиңер, алкыш аласыңар, уланасыңар, же камаласыңар. Силер камалганда силерге өкмөт башчыдагы, өлкө башчыдагы моякта отурган депутаттар да жардам бербейт. Жалгызсыңар. Ошон үчүн таза иштешиңер керек. Силерден ушуну гана суранабыз. Баарыңарды тааныйбыз, ишенебиз. Ишеничти өлтүрбөңүздөр, өтүнүч силерден. Калган баарын билесиңер. Мына Тилек Кыдырмаевич менен чогуу иштедик экөөбүз. Ортодогу ар жакта отурган байкелерди тааныйбыз, агаларды тааныйбыз. Бир гана жолуңар бар. Таза иштейсиңер или камалып абийириңер төгүлөт. Башка жолу жок. Өлкө үчүн. Улам ишеничти алып келип атасыңар, ишеничти тебелеп атасыңар, сындырып атасыңар. Баарыбыз силер менен чогуу биз да сынып атабыз. Өлкө башчыны, өкмөт башчыны сындырбагыла, элди сындырбагыла шагын, урматтуу министрлер. Силерге акыл үйрөтө албайбыз. Кеңешим ушул, тажрыйба колдонуу үчүн айтып атам. Эгер эртең түз иштеп, таза иштебесиңер, жаныңарда отургандар да, ошол силерди жумушка ал деп сурангандар да биринчи сатат. Эч кимди укпагыла. Өзүңөрдүн таза түз ишиңерди кыла бергиле. Бир депутат суранса, же министр, же тиги суранса, жумушка алып, анан абийириңер төгүлбөсүн. Мен да губернатор, мэр болгон үчүн айтып атам. Бир гана таза иштөө менен утасыңар. Ишиңерге ийгилик, жакшылык болсун, ден соолук болсун.